Чыңгыз Айтматов Кыргызстандын Залкар уулу. Кыргыз элин дүйнөгө тааныткан 100 жылда бир келүүчү даанышман, улуу жазуучу жана коомдук ишмер. Табияттан адам менен кошо жаралып, бирге төрөлө турган талантты даанышмандар улуттун байлыгы, улуттун кенчи, улуттун сыймыгы катары бийик баалашып келген. Залкар таланттар тууралуу ким болбосун толук ийне жибине чейин билгиси келет. Ушундан уламбы, алар жөнүндө өтө көп жазылат. Түгүл жазууга эч нерсе калбагандай туюла берет. Мына ушундай өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө өтө көп жазылган чыгаан таланттардын бири Чыңгыз Айтматов. Жазуучунун ар бир жараткан чыгармасы терең философиялык мааниге ээ болуп, анын маанисин түшүнүү үчүн канчалаган ой толгонуп. Чыгармаларындагы каармандар менен китеп окурмандар тагдырлаш, сырдаш болушун, кейипкерлер менен жан бирге жашап, камырдай жуурулушуп, бирин бири кыйышпаган сезимдерге бөлүшөт. Аккеме повестинде жазуучунун чыгармачылыгы бөтөнчө мааниге ээ. Бул чыгармада адам тагдырынын не бир катаал жактарын изилдөөдөгү жазуучунун кыраакылыгы, интеллектуалдуулугу, ийкемдүүлүгү көрүндү. Повесттин гуманисттик пафосу баштан аяк адамдын бийик сапаты жана адеп ахлактык тазалыгын даңазалайт. Повесттеги балык болуп сууга сүзүп кеткен баланын образы куулук, шумдугу жоктугу, ак пейилдүүлүгү менен айырмаланып, адамды ар кандай бузукулукка, арамдыкка, зомбулукка каршы активдүү күрөшүүгө чакырат. Биринчи мугалим повестинде жазуучу коммунисттин жаркын образын түзгөн. Революциядан кийин Дүйшөндүн мектебинен алиппе тааныган Алтынай сыяктуу кыргыздын улан кыздары академикке чейин өсүп жетилет. Биринчи мугалим повестинде жазуучу академик Сулайманованын Дүйшөн тууралуу жазган катынын негизинде анын мугалимине карата урматын, жүрөктөгү ойготкон алгачкы сүйүүсүн чебер сүрөттөгөн. Адамзаттын жана аалам проблемасы, Саманчынын жолу, Гүлсарат, Аккеме, Деңиз бойлой жоорткон ала дөбөт, Фудзиямадагы Кадыр түн, Кыямат сыяктуу чыгармаларында философиялык негизде сүрөттөлдү. Өмүр жана өлүм, кубанычын жана кайгы, адамгерчилик жана кара өзгөйлүк, абийир жана абийирсиздик деги адам баласынын жашоо тиричилигине тиешелүү проблемалар жазуучунун калеми аркылуу кайрадан чагылдырылып, натыйжада жалпы адамзаттын эстетикалык маданиятында айырмаланган, өз мөөрүн баскан, алдыңкы ойдун туусу катары салмактуу, терең, жаңы сөз катары жаңырды. Толгонайдын, Танабайдын, Эдигейдин, Момундун жана башкалардын, жада калса Гүлсараттын, Мүйүздүү Бугененин, Акбаранын монологунда, муң азабында философиялык категориялар, эстетикалык көз караштар каймактай болуп калкып чыга келди. Турмуштун тереңдигинин жана ар тараптуулугун, философиялык мазмунун чагылдыруу жазуучунун кредосу болуп саналат. Чыңгыз Айтматовдун ысымы бүгүнкү күндө дүйнөнүн бардык бурчтарына маалым. Кыргыз маданияты Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы аркылуу дүйнөлүк кеңири атак даңкка жетип, дүйнөлүк маданият менен байланышып, тажрыйба алмашып, чыгармачылык изденүүдө болуп, күрдөөлүү өнүгүп жатат. Адабият маданият жаатында Айтматовдун учугун улоочу жазуучуларыбыздан учубуз кур эмес. Мындан ары
Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары кыргыз элинин гана эмес, бүткүл дүйнө жүзүндөгү Айтматовдун чыгармачылыгын сүйүүчүлөрдүн эсинде түбөлүк сакталып, муундан муунга өтө берет. Анын чыгармалары дүйнөлүк классикага айланган. Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин жүрөгүндө жашай берет.